Саламатсыздар, урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары. Сиздер менен биргеликте университеттен да артык аталышындагы берүүбүз менен чогулуп отурган чагыбыз. Сиздер менен биргеликте Кыргыз-Түрк Манас университетинин өзгөчөлүктөрү. Неге сиз Кыргыз-Түрк Манас университетин тандашыңыз керек же болбосо кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Ушулар тууралуу сиздер менен биргеликте маек курганга аракет кылабыз. Жана бүгүнкү азыркы биздин студиябыздын мейманы Манас университетинин экономика жана башкаруу факультети тууралуу Кыргыз-Түрк Манас университетинин проректору жана экономика жана башкаруу факультетинин деканы профессор Камалбек Карымшаков бүгүн биздин студиябызда. Саламатсызбы агай, кош келдиңиз. Саламатчылык, кош келдик. Агай, алгач белгилүү болгондой Кыргыз-Түрк Манас университети ошол дүйнөдөгү миңдиктеги эң мыкты университеттердин бирөө. Биздин Азия чөлкөмүндө эң мыкты 10го кирген университет. Ушулар тууралуу негизи эле баштап айтып келип, анан ошо экономика жана башкаруу факультети тууралуу кененирээк маалымат бере кетсеңиз. Рахмат. Кыргыз-Түрк Манас университети эми баардыгыңыздарга маалым болгондой QS рейтинги боюнча акыркы 4 жылдын ичинде дүйнөлүк эң мыкты деген 1000 жогорку окуу жайын тизмегине кирип келет. Университетибизде 6000ден тегерегинде студент билим алат. Университетибиз ушул мына 2025 жылы 30 жыл болгону турат. Сентябрь айында 95 жылы Кыргызстан жана Түркия республикаларынын өкмөттөр аралык келишим негизинде түзүлгөн. Анын ичинде албетте биз бир гана дүйнө деп атабыз, бул Орто Азия чөлкөмүндө дагы алдыңкы жогорку эң мыкты деген 10 жогорку окуу жайын арасына кирет деп айта алабыз. Окуу жайыбыздын ошол Бишкек шаарындагы жайгашкан кампусу, инфраструктуралык түзүмдөрү, лабораториялар, ошо факультеттерибиздин ишмердүүлүгүнө толук кандуу, камсыз кылуучу, бардык колдоочу инфраструктуралык түзүмдөр менен камсыздалган. Алардын ичинен экономика жана башкаруу факультети ушул университетте эң алгачкылардан болуп түзүлгөн факультеттин бири. 97-98 жылдары алынган студенттер менен биринчи жолу абитуриенттер алынып, мына жогорку окуу жайыбызды ушул университетибизде аяктап, учурда азыр биз 13.000ден көп бүтүрүүчүбүз бар. Алардын ичинен ушу экономика жана башкаруу факультетинде бизде ушул тапта биз 4 программа боюнча абитуриенттерди кабыл алабыз. Булар экономика, менеджмент, финансы жана кредит жана эл аралык байланыштар багыттары боюнча бизде окуу программалар бакалаврга кабыл алабыз. Албетте бакалаврдан сырткары магистратура программаларыбыз бар, жана PhD базалык докторантура деп атап келген программаларыбызда ишмердүүлүгүн көргөзүп келет. Биздин факультеттин негизги өзгөчөлүктөрү эмнеде? Биринчиден, бул багытта билим алган студенттерибиз рынокто өтө жогорку талаптарга жумушчу күчү рыногунда жумуш ордун табуу өтө кыйынчылыкка турбайт, жана бардыгынын өтө чоң бөлүгү десек, белгилүү бир гана пайызы үлүшү өзүнүн жеке себептери менен эле гана болбосо, же окуу андан кийинки окуу улантуу менен болбосо, көпчүлүгү жумуш менен камсыз кылган. Биз муну дайыма мониторинг кылып келебиз. Башкача айтканда, бул билимге, сапаттуу билим алган жаштарыбызга талап жогору. Экинчи бир өзгөчөлүгүбүз, негизи Кыргыз-Түрк Манас университетинин баштапкы эле келишимде кол коюлганда ошол көргөзүлгөн негизги окутуу тили бул кыргызча жана түркчө. Бирок бул абитуриенттерге айтып кетет элек, ошо кыргызча жана түркчө десе эле кээде менин кыргызчам жетишсиз, же менин түрк тилин жакшы билбейм да деген ойлор болушу мүмкүн. Бизде ал боюнча да шарттар каралган. Биринчи ушул тил даярдоо курсун толук кандуу аяктап бүтөт. Ал жеринен да кыргыз тилин билбеген кыргыз тилин окуйт, түрк тилин билбеген түрк тилин окуйт. Же болбосо, азыр мен белгилеп кетем, кээ бир программаларда англис тили да талап кылынат. Англис тилинде окуп, белгилүү бир деңгээлде алып чыгышы керек. Анан ошол эки тилде негизги окутуу тили болгону менен биздин ошо экономика жана башкаруу факультетиндеги 4 программада мындан сырткары окутуу тилине англис тили да кирет. Англис тилинде да билим берилет. Ошондуктан биздин келип окуган студенттер 3 тилди тең мыкты билген, бирок ошол учурда
өзүнүн кесиптик программасын толук өздөштүргөн, жакшы компетенттүүлүү бир адистерге биз даярдап чыгарабыз деп толук мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайбыз буга. Агай, мындай карай турган болсок, ушул Бишкек шаарында 100гө чукул жогорку окуу жай бар. Алардын баардыгында дээрлик экономика багытында адистер даярдашат. Анан бул жерде ошол ат салуушудагы биздин артыкчылыктарыбызды айта кетсеңиз. Жок, бул объективдүү суроо. Себеп дегенде биз деле абитуриенттер менен дайыма суроолор болуп келет. Коомчулукта деле ал кандай талкуулар болот, экономист көп экен, юрист көп экен жана башка деген. Бирок ошол учурда жеке сектордун жумуш берүүчүлөр менен сүйлөшө келгенде сапаттуу экономист жок, сапаттуу финансы боюнча адистер жок, сапаттуу менеджердик багыттагы башка бир мисалы ошол эле адам ресурстарын башкаруу болобу же маркетинг тармагы болобу, өндүрүштү башкаруу болобу, ар башка тармактарында сапаттуу адис жок дегенди түшүндүрөт. Көп айтып келет да ушул маселени. Демек, негизи эле ал андай окуу программаларынын санынын көптүгүндө эмес, ошонун канчалык деңгээлде сапаттуу болуп аткандыгы бир маселе болсо керек деген ой туулат. Биз бул жаатта өзүбүздүн тажрыйбабызда билебиз. Биздин берген окуу программаларыбыздын алкагында берип келген билимибиз өзүнүн сапаттуу экендигин далилдеп келет. Бул бир гана билим эмес, бир гана аудиториялык, теориялык сааттар эмес, ошол учурда практикалык көндүмдөр, ошол эле жумуш берүүчүлөр менен болгон дайыма болуп келген узун мөөнөттүү, туруктуу, үзгүлтүксүз байланыштарыбыз, ошол учурда мугалимдик курамдардын, окутуучулук курамдын бир гана сабак эмес, ошол учурда изилдөө иштери менен алек болуп келгенин, дайыма өзү изденип, өзүнүн квалификациясын жогорулатууга умтулгандыгы, бул бизге комплекстүү системдүү негизде ушул берип аткан билимибиздин сапатын кепилдеген бир негизги факторлорубуз болуп эсептелет. Албетте инфраструктуралык жактан да толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Аудиторияларыбыз саны жагынан, көлөмү жагынан, жабдуулары жагынан бизге толук бул боюнча мүмкүнчүлүк берет. Анан дагы бир нерсе, биз окутуу программаларыбызга да дайыма өзгөртүүлөр киргизип турабыз. Бул боюнча жумушчу күчүнүн рыногунда болуп аткан өзгөрүүлөрдү, жумуш берүүчүлөрдүн талаптарына ылайык жана ошондой эле бизде окуп жаткан студенттерибиздин да талаптарына ылайык бир жаңы сабактардын, тандалма курстардын, мындан сырткары үзгүлтүксүз билим берүү болобу, башка окуу борборлордун негизинде өзүнүн негизги окуу программасынан сырткары дагы биздин студенттерге толуктоочу башка курстарды окуу өтүү мүмкүнчүлүктөрүн беребиз. Бул бизге бир гана өзүнүн окуу программасы менен чектелбей, толук кандуу бир өзүнүн багытында адис катары калыптануусуна шарттарды түзүп берет. Агай, анан айта кетсеңиз, ушул студенттер билим алуу менен биргеликте биздин жогорку окуу жайыбыз көптөгөн эл аралыктагы башка университеттер менен келишимдер бар, иштешет, алмашуу программалары бар. Ушулар тууралуу да кененирээк токтолуп айта кетсеңиз. Учурда албетте биздин алмашуу программалары боюнча ар кандай алмашуу программаларыбыз университетте иштейт. Ошол эле Erasmus болот, Орхун болот, жана башка эки тараптуу келишимдин негизинде жүргүзүлгөн алмашуу программаларыбыз бар. Мындан сырткары бир гана студенттер эмес, мугалимдерге багытталган алмашуу программаларыбыз бар. Мунун баары өзүнүн жакшы жыйынтыктарын берип келет. Түркия болобу, Орто Азия болобу, алыскы чет мамлекеттер болобу, алар менен болгон макулдашуулардын негизинде, университет менен түзүлгөн меморандумдун негизинде биз ошол алмашууларды дайыма жүргүзүп келебиз. Көбүнчө бизде экинчи курсту аяктагандан кийин, үчүнчү курс, ушул эки курста көбүнчө алмашуулары ишке ашып келет. Анан биз да сөзүбүздүн башында айтпадык, ошо башка жогорку окуу жайларда ошо экономика жаатындагы адистерди даярдайт. Бирок ошол учурда биздин Манас университетинде болгону бул ошол ат салуушудагы алдыга кое турган артыкчылыктардын бири бул англис тилинде жана түрк тилдеринде кошумча билгендери, билимдерин алгандар эле. Анан ошол менен биргеликте мындай карай турган болсок, аябай оор бөлүмдөр да, экономика жана башкаруу. Же мен өзүм экономиканы жакшы түшүнбөгөндөн, кыйналгандан балким ошондой сезилет. Анан айта кетсеңиз, бул жатка ошол
атайын өзгөчө тандалып алынган экзамендерди алып жатканда жогорку баллды алыш керек. Ошол эле сиз айтып өттүңүз, англис тилде болуш керек. Ошол алынуу шарттарынан да кичине айтып кетсеңиз. Эми алынуу шарттары боюнча университетибиздин жалпы койгон өзүнүн шарттары бар. Биринчиден айтып кетиш керек, биздин факультетке негизинен университетибиздин, Манас университетинин сынагынын жыйынтыгында абитуриенттерибиз конкурска катыша алат. Бул биздин университетти тандоо конкурсуна. Ал үчүн бул Манас университетине сынагына кире алыш үчүн белгилүү бир шарттар бар. Аны биздин борборлоштурулган жана тандоо борборубуздун өзүнүн жана жарыялаган критерийлери бар. Жаңылбасам Кыргызстан жарандары үчүн бул жерде жанагы жалпы республикалык тестирлөөдөн белгилүү бир 110 жаңылбасам баллын алуу, босого баллын, андан кийин биздин өзүбүздүн экзаменге катышуу. Ушу Манас университети өткөзө турган бул жылы 6-июлда жаңылбасам, ага чейин дагы онлайн регистрациясынан өтүш керек. Онлайн каттоодон мунун баардыгы биздин жана веб баракчабызда баардыгы жарыяланган. Андан сырткары балдары чыккандан кийин анан ар бир программанын өзүнүн приоритеттүү катары койгон бир сынактары болушу мүмкүн. Мисалы, болушу мүмкүн эмес, бар. 2 типте болот, 3 типтечи. Биринчиси сандык, экинчиси гуманитардык багыттагы, анан үчүнчүсү экөөнүн орточо салынган бир жалпы деп коебуз, тең салмактуу. Ошо сандык жагына биздики көбүрөөк басым жасайт. Анан ошол конкурска катышуу менен мындан сырткары биздин университеттин англис тили сынагынан дагы, негизги сабактар сынагынан дагы эң босого балл болгон 60 баллды алыш керек. Биздин экономика жана башкаруу факультетинин конкурсуна катыша алыш үчүн. Ушул негизги критерийлер. Анан эми экономика факультетинде ордоп айтып кеттиңиз. Эми ар бир адамдын өзүнүн жөндөмү болсо керек. Ар бир багытта сиздин да мына ушул жерде алып баруучу катары жөндөмүңүз менен иш алып барып атасыз да. Анан бирок чындыгын айтканда бул сандык анализге биз акыркы жылдары басым жасап атабыз. Технологиянын өнүккөндүгү, ошол жумуш берүүчүлөрдүн талабы, маалыматтын көбөйгөндүгү, экономикалык менеджердикче бизнести башкаруудагы эл аралык байланыш болобу, каржылоодо болобу, ушул бир чечим чыгарууда негизги фактор болуп калды. Анан ошо 2 лабораториябыздагы түзүлгөн бул дата сайенс лабораториялары деп койгонбуз. Ошо окуу программаларыбыздын негизинде белгилүү курстарды биз ошого багыттаганбыз. Моделдөө, сандык анализдер жана башка сыяктуу. Ошондуктан биздин студенттер буларды окууда бир артыкчылыгы англис тилинде, кээ бир сабактар англис тилинде болгондуктан ошол адабиятты, дүйнөдөгү болуп аткан алдыңкы өзгөрүүлөрдү жакындан карап, мониторинг кылып, өзү дагы үйрөнгөнгө бир жакшы бир өбөлгө түзүп берет деп айта алабыз да. Мүмкүнчүлүк түзүлөт экен да. Анан агай айта кетсеңиз, мындай айтып атпайсызбы өзүңүз деле, ушу жашоо өзгөрүп атат, технологиянын өнүгүп атат дегендейчи. Анан мурунку көнүп калган бир салттуу сабактар болсо керек да, анын ичинде дагы жаңыланып киргизилип турган окуу программалары өзгөрүлгөн жаатынан да айта кетсеңиз. Окуу программаларыбыз өзгөргөн, масштабтуу түрдө биз 2 жыл мурун өзгөрттүк го. Эми бирок мындай нерсе бар, окуу программасы болгон күндө дагы бул биздин университетибизде сабак берүүсү ушу ар бир мугалимдин өзү индивидуалдык түрдө силабустарын жаңылоо. Силабус деп коебуз, ал ар бир сабактын мазмуну, ар бир эле сабак бар дейли, бирок ошол 2 башка мугалим өзүнүн мугалимдик көндүмүнө, мугалимдик көз карашына жараша башкачараак өтүшү мүмкүн. Ошон үчүн ичиндеги контентти толтуруу, эң алдыңкы, эң акыркы маалыматтарды алуу, биз бул боюнча дагы мугалимдерди ошол учурда шыктандырып, ошол учурдан мониторинг кылып, ушул боюнча дайыма иш жүргүзүп келебиз. Ошондуктан белгилүү бир курстун аты мурункудай болгону балким 1-2 жылдан бери уланып келаткандыр, бирок ичиндеги эң акыркы мазмундуу, эң акыркы келе жаткан тенденциялар менен толуктоого биз аракет кылабыз. Маалыматтар менен, жаңы методдор менен, жаңы темалар менен
технология өнүккөндө жаңы технологиялар, ошол анализин же методдун жаңылары чыгышы мүмкүн. Ошолор менен дайыма калыптандырып турганга аракет кылабыз. Анан агай айта кетсеңиз, ушул окутуучулук курамы тууралуу айта кетсеңиз, экономика жана башкаруу факультетиндеги. Окутуучулук курамыбыз негизинен албетте биздики Түркиядан жана Кыргызстандан мугалимдерибиздин көпчүлүгү дээрлик көпчүлүгү дейли эки тилде тең сүйлөшүп, эки тилде тең талкуу алып барганга, балдар менен талкуулаганга, сабактарды ошол эки тилде тең мазмундуу алып барганга жөндөмдүү. Азырынча Түркия жана бирок конок мугалимдер да бар. Конок мугалимдерибиз албетте бар. Бизде көп жанагы мобилдүүлүк боюнча, алмашуу боюнча конок мугалимдерибиз бар. Атайын чакырган конок мугалимдерибиз болот. Периодикалык түрдө семинар катары берилгендер бар. Ошо Орто Азия регионунда болобу, башка чет мамлекетте болобу, белгилүү бир багытта атайын адыс иштештирилген бир мугалимдер болуп калган учурда ошолор менен тыгыз биз иштегенибиз үчүн аларды ошондойго чакырып, балдарга да маалымат бердирип, балдарга да андай пайдасы тийсин деп дайыма аракет кылабыз. Анан ушул биздин университетибиз өзү негизи жалпысынан көптөгөн жогорку окуу жайлар менен келишимдер түзүп иштешет. Ал эми ушу экономика жана башкаруу факультети кайсы башка эл аралык жогорку окуу жайлар менен иш алып барып иштешет чогуу, ушул атын ата кетсеңиз. Эми университетибиздин ушул тапта 200дөн ашык жогорку окуу жай менен макулдашуу меморандумдары бар. Биз бул баардык окуу жай менен экономика жана башкаруу факультети популярдуу болгондуктан түздөн түз иш алып барып, ушул окуу меморандум коюлган менен потенциалдуу түрдө иштей алабыз. Биз Кыргызстан территориясында дагы болгон жогорку окуу жайлар менен, Түркияда болгон дагы жана Орто Азияда болгон да жогорку окуу жайлар менен иш алып барабыз көпчүлүгү менен. Бул эл аралык байланыштар жаатында болобу, бир гана экономика жаатында болобу. Эми мунун баарын атап отурсак, азыр студенттик мобилдүүлүк менен гана жылына көп студенттер барат. Эми ошол эле Түркияны алып карап көрөлү. Бери дегенде 10-20 жогорку окуу жайга жыл сайын барып келип, ушундай алмашуулар менен жүрөт. Анын баарын биз кызматташтык деп атайбыз. Андан сырткары бизде жана илимий практикалык конференциялар өткөзгөн учурда дагы орток катары, партнер катары жасаган жогорку окуу жайларыбыз бар. Алар менен да тыгыз иш алып барылат. Бир өткөзгөндө 4-5 жогорку окуу жайдын партнерлугунун негизинде. Эми анын баарын санын атап отурсак, азыр убакыт жетпей калат. Анан белгилүү болгондой, Кыргыз-Түрк Манас университети быйыл 30 жылдыгын белгилеген турат. Өзүңүз да бул университеттен бүтүрүүчүсүз. Сиз үчүн Манас университети кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачты жана кандай орунда жыйынтыктоочу суроо катары ушуну бере кетсеңиз. Эми жеке мен үчүн албетте Манас университетинин орду өзгөчө. Ушул жерде окуу жайды аяктап бүтүп, кийин PhD докторантурадан да ушул жерде мугалимдик кесипти аркалап келем. Манас университетинин балким өзгөчөлүгү бул окуу жайда билимдин акысыз болгону. Балким көп угуучулар, көрүүчүлөр бул боюнча маалыматы болбой калгандар да бар. Манас университетинде ушул тапта билим алуу акысыз. Бул жерде контракт деген нерсе жок. Бардык ошо акысыз билим берет. Бул Кыргызстан жарандары үчүн, бизден чет мамлекеттен келген студенттерибиз үчүн дагы чоң мүмкүнчүлүк, жакшы шартты түзүп берет. Андан сырткары күчтүү инфраструктуралык база. Бул билим алам деген жаштарга толук мүмкүнчүлүктү түзүп берет. Башка материалдык инфраструктураны ойлонбостон ушул багытта өзү тандап алган кесипти толугу менен 4 жыл бою, 5 жыл бою болобу окуп чыгууга бир шарт түзүп берип атабыз. Бул чоң жетишкендик. Учурдагы дүйнөнүн шартын алып карап көргөндө бул өтө чоң мүмкүнчүлүк болуп эсептелет. Манас университети мен үчүн бул университетибиздин өзүнүн негизги бураны бар, бирок ошентсе дагы Манас университети бул жаштарга бир эшикти ачып бергенге мүмкүнчүлүк түзгөн бир жогорку окуу жай. Келечекке карата. Сиз үчүн да чоң орду бар. Албетте. Ушул жерде калып иштегенден өзгөчө бир сыймыл болсо керек да. Албетте.
Чоң рахмат бүгүн биздин студиябызга келип маалымат бергениңиз үчүн. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен биргеликте Кыргыз-Түркманас университетинин проректору жана экономика жана башкаруу факультетинин деканы профессор Камалбек Карымшаков агайыбыз менен биргеликте дагы ушул аталган факультет тууралуу жана негизи эле Манас университети тууралуу сиздерге маалымат бергенге аракет кылдык. Кайрадан эфир толкунунан көрүшүп болушку чакты. Аман туруңуздар.